Жума болса, демек биз йога менен машыгабыз, ден соолукту чындайбыз. Коногубуз менен албетте тааныштырып өтөлү. Бизде бүгүн машыктыруучубуз Чолпон айым, саламатсызбы? Намаскар, акыл эсим менен, жүрөгүм менен сизге салам. Ой. Кандай Чолпон? Эң сонун. Кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз? Манай жакшы, эң негизгиси. Эң сонун бүгүн 13-үй, анан жума күнү экен, шындык нерсе. Бүгүн мындай жаңылык, дем алыш күнү папамдын эжекеси, улуу эжекеси, жалгыз эжекеси Бүсара Бакировнанын туулган күнү болот. Анан ошо апам Базар күнү. Базар күнү. Куттуктайбыз. Ушу базар күнү биз иштебей калат экенбиз, анан ошо апамды куттуктап коеюн дегем. Анткени апа, сиздин туулган күнүңүз менен куттуктайм сизди. Ал эмеле биздин төрүбүздө жакшылыкта жүрө бериңиз. Чарльстон билеп, насааттарыңарды, батаңарды айтып эле жаркылдап жүрө бергиле. Бүсара эжеке туулган күнүңүз менен сизге ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Ушундай Чолпон эжеке окшогон кызыңыз бар экен. Биз дагы ушуга ыраазыбыз. Мен да ыраазымын. Анан Мен да ыраазымын сага. Биздин йога рубрикасы бүткөндөн кийин анан апакем деген ырым коюп койсоңор силерге аябай ыраазы болот элем. Биз карап көрөбүз. Мүмкүн болсо койгонго аракет кылабыз, болбосо эмки берүүлөрдү коебуз, макулбу? Рахмат. Бүгүн кандай көнүгүүлөрдү жасайбыз? Бардык эле адамдар ушундай таң аткандан кийин эле менден сурай башташат да, ой, элдин баары уйкусу ачылбай атса, ой, сен каяктагы энергияны аласың, каяктан аласың, элдин баары тура албай атса, сентип эле ой, кичине тынч болчу деген кесиптештер менен көбүрөөк ушундай сөздөрдү угам да. Булардын баары эң оңой эле, урматтуу туугандар. Таң атпай тургула 5те мага окшоп. Чуркагыла, анан кийин мустак душ кабыл алгыла, мустак сууга чайкангыла, жуунгула сөзсүз түрдө ойгонуу болосуңар. Йога менен падахаст асана деген бар. Баардыгыңар билесиңер. Жок дегенде ошону 4 ирет кайталаңыздар. Мендей баягы орусча айтканда огурчик болуп каласың. Бадыраң болуп каласың. Сергек бадыраң болгон турайсың. Албетте Нияздын айтканы эң туура. Эртең менен туруп, туура манай менен туруп, жакшы нерселерди ойлоп, суу менен колдонуп, андан кийин анан жүгүрүп, анан келип туруп, шашпай йога менен машыксаңар, албетте силер аябай сергек бадыраң болосуңар. Сергек бадыраң болобуз. Ошо сергек бадыраң болгоңуз үчүн азыр жакшынакай бир нерселер көрсөтүп коелу. Келиңиз, урматтуу достор, сиздер дагы ар бир көнүгүүнү шашпай кайталап жасасаңыздар, үйдө сөзсүз түрдө өзүңүздөр жыйынтыгы кандай болуп атканын сезесиздер. Ошол нерсени сезгенден кийин сиздер йогасыз жашай албай каласыздар. Себеби дегенде йога бул адамдарды ушундай ийилчек кылат, жумшак кылат, философиялык жактан да жумшак кылат, мүнөзү тараптан. Анан албетте адамдар ушундай кыймыл аракети чапчаң, анан кийин шамдагай болот. Ошону бардыгыңыздарга каалайбыз. Бардыгыбыз таң эртең бадыраң болобуз. Сонун нерсени айтты. Чындык нерсе. Чындык нерсе. Мен мурда айтышат да, барды сиз деле толуксуңар, кантип алып барасыңар. Мен силер 7-8 жыл мурда көргөн эмессиңер. 120 килограммга чейин толуп кеткем. Ошондой ашык салмак болгондон кийин анан физикалык жактан жакшы жардам берди. Андан кийин анан өзүң манайың, өзүңдүн бир аң сезими менен бир аз колдонгонду, өзүңдү алып жүргөндү мындай күчтүүрөөк болуп каласың, ички дүйнөң дагы өзгөрө баштайт. Ошон үчүн Нияздын айтканы эң туура. Бүгүн аябай бир жакшынакай бир волна менен келе атырбыз экөөбүзчү. Ооба, экөөбүздүн мындай баягы толкун менен жакшы ойлорду ойлоп, азыр эмне көнүгүүнү баштайбыз? Азыр биз деген бир аз моюн омурткаларыбызды машыктырып, эртең менен турганда шашпай, билесиңер, мурдакы көрсөтүүбүздө көрсөткөнбүз, эң жакшынакай уцкепо мудра. Кол бутубузду шилтеп туруп турчубуз. Анан оң тарапты көздөй туруп, сууну ичип, эгерде мисалы ашказаныңар начар иштесе, суу ичиш керек албетте. Анан моюнубузду ылдый түшүрөбүз. Дем алып, артты көздөй. 2-3 ирет. Анан кулагыбызды ийнибизге коюп, акырындан бул жанагы остеохондроз деген оорунун алдын алат, урматтуу туугандар. Эң туура. Моюнуңуздар уюп, башыңыздарга кан айлануу жакшы жүрбөй атканын сезип калсаңыздар, бул остеохондроз оорусунун белгиси. Ошол белгилери пайда болгондо дароо ушул көнүгүүлөрдү жасаңыздар. Ошондо сиздер бардык остеохондроз ооруларынын алдын алган болосуздар. Албетте, эгерде мисалы моюн омурткаңарда кандай бир доо болсо, этияттуу жасаш керек. Өтө шилтеген болбойт. Акырындан шашпастан. Колдоруңар тизеңерде акырындан тегерете баштасыңар. Ийиндериңерди ошондо моюнду кыспаш керек. Чоокуңар менен асманды көздөй тартылып.
Анан бир ийиңиз алдыга. Ооба. Кош этеккейне кийбесе. Эми чыканактарыбызды пропеллер көнүгүүсү. Электристи. Ушул нерсени бизде убакыттар болгондуктан аз жазып атабыз туугандар. бир аз- Сиздер шашпай ушул нерселерди көбүрөөк кайталасаңыздар, могул колдордогу бардык булчуңдар жумшап жана кыймылга келип атканын байкайсыздар. Кол булчуңдарга жакшы. чыгаруу болуш керек эле чапонча. Кандай? Бирөөгө болгон тарын ичте чыгаруу. Азыр аны кылабыз. Бул жолдошуңардын акча сурап аткан. Акча. Бер. Мани. Андан сырткары бул биздин жүрөгүбүздүн булчуңдарынан жакшы аябай иштей баштайт. Тарынычты болсо мындай чыгарабыз. Бул деген арстандын тырмагы деген көнүгүү да, Брюслинин Стилинде. Кыймыл. Брюслинин кыймылы. Кеттик, дем алып. Силкип койдук. Анткени биздин көкүрөгүбүздө көпчүлүктө тарыныч кичинекей балдар көрүнчө билинет деп ыйлашат го көкүрөгү менен. Алар деген мындай ичкерек да бизге карагандачы, анан алар биздики болсо, чоң кишилердики болсо топтой беребиз, анан жүрөгү зоруштайт. Ошон үчүн болбош үчүн ушул көнүгүүнү кылабыз. Эми бул жакшы көнүгүү. Менин аты манасчы. Көкүрөгүбүз менен тизелерибизге тийишип, кайта ийилип, дем алып, дем чыгарабыз. Омурткаларыбызды ылдыйраак, моюнду, андан сырткары далдарыбызды машыктырабыз, башка тарапта көздөй. Дем алабыз. Бутубуз бош, колдорубузду асманга каратып. Ушундай чойлабыз. Бул биздин идеалдуу осанкабыз. Ушундай амалда турушубуз керек. Анан бурулуп, колдорубуз менен жардам берип, артты көздү бурулабыз жакшылап. Дем чыгарып. Жатып калбаш керек, түз турабыз. Кайта борборго келип туруп, бурулуп, башка тарапта көздү. Жакшылап. Дем алып, баш бармактарыбыз бири-бирине жабышат, дем алып. Ийилип. Дем чыгарабыз. 5 ирет кылса болот. Анан кайта манасчы көнүгүүсү. Бул эң сонун көнүгүү офиста болсоңор, мисалы кеңседе көпчүлүктөр көздөрү чарчайт, компьютер менен ойноп атып. Компьютер менен иштеп атып, анан Кээ бирөөлөр ойноп эле отурушат. Эки отургуч коебуз да, ошол манасчы көнүгүүсүн кылсаңар, анан көздөрүңөргө гимнастика кылсаңар жакшы да, эң жакшы нерсе болот. Кеттик, эми буттарыбыз бир аз силкип коебуз. Чоебуз, тартабыз. Анан мындай көнүгүү кылабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жана чөткө кыздар резинка ойнотуп жүрүшүндү. Бир бутубузду өйдөрө коюп, дем алып туруп, дем чыгарып. Экинчи бутубузду койдук да, ийилип. Кайта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чапонча мен шым кийип келсем каламы? Албетте. азыр Силкип кереги койду. жок. Эми негизгиси биздин эртең менен азыр көпчүлүктөр көп сурашат мени көчөдөн. Тамагыбызды кантип айыктырабыз. Кандай амалдары бар йогада деп бүгүн арстан көнүгүүсүн эстеп коелу, сингхасана. Азыр коркунучтуу бир асана кылабыз. Бул жана тарынычты да чыгарат. Андан сырткары биздин арстандар кандай болот? Аябай күчтүү жана албуттуу болобуз. Кеттик, даярбызсыңарбы? Мындай амалда да кылса болот. Мен ушинтип эле турайын азыр. Кеттик, дем алып. Негизи мындай болот да арстандачы. 5 ирет кылабыз. Тилибизди чыгарабыз. Анан аябай катуу арстандай Үн чыгарабыз. Кеттик. Азаматсыңар, бул биздин тамак нервин тазалачу нерсе. Анын эң негизгиси кичинекей балдар какырыгын чыгарганды билишпейт. Ошондо
ушул көнүгүндө оюн иретинде Oyun иретинде. Азамат, Да, эле Нияз ушундай эле кылат болуш керек, кызы мененчи тамак берип аткан. Кел, арстан болобуз. Сен кичинекей, мен чоң арстан деп. Ошо ичинде эле ойнойсуңар. Какырыгы чыга баштайт, ошол маалда мисалы жана мындай мокок кашыктар менен тийип койсоңор, сразу какырыктар чыгып кетет. Өтө этиеттүү болуш керек. Биринчи 5 ирет баштайсыңар. Албетте биринчи суу ичиш керек. Анткени эгерде мисалы өпкөңөр кургак болсо, тамагыңар кургак болсо, аябай ыңгайсыз, аябай жөтөлүп да кетишиңер мүмкүн да. Ошон үчүн бир аз суу ичип, даярданып. Анан бул үн чыгарып атканда негизгиси жана таарыныч, чарчаган, бирөөгө таарынган нерселердин баарын ушул үн менен чыгарып деген идеация менен жасаса болот. Чыгарып салыш керек экен. Ооба. Эң Рахмат. негизгиси ушундай вот ушундай мана эмени. Азаматсыз. Келиңиз. Келиңиз. Сизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми буюрса, эмки көнүгүүлөрдү кандай көнүгүүлөрдү жасайбыз? Эмки жума күнү. Эмки жума күнү 2 жашынакай окуучу менен келем. Биз каошеки бийин билебиз. Бул деген аң сезимдин чели калыктары деген котормосу менен да, ошо санскриттен. Сонун бий. Ал деген биздин азыркы Кыймыл аракетибиз. жок. Азыркы өрчүшүп кеткен оорулардын панацеясы деп айтса болот ал бийди. Ошол бий менен Мен азыр унутуп калдым, бирок аябай жакшы бий. Сен да ошондой ыңгайлуу бийлеп кел. Чогуу бийлейли. чоң билейм сеники. Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Чоң рахмат. Эмки жумада Ден көрүшөбүз. соолукта болгула.